кыздар федерациясына быйыл сентябрь айында анан өз көздөрү менен сезип ушундай сонун чөйрөдө аралашып аткандыгы. Анда эмесе биз Улуттук кыздар федерациясына быйыл сентябрь айында гана мүчө болуп калып алганбыз. Инстаграмдан менен байланышып, анан мектепке чакырдык. Ошол сентябрдан берки, ошол апрелге чейинки ишибизди кыскача бул жака билдирдик. Азыр өзүңүздөр күбө болуп койсоңуздар. Мектепте кыздар кеңеши 2022 жылдын сентябрь айынан баштап Улуттук кыздар федерациясына мүчө болду. Федерацияга мүчө болгондон баштап бизде кеңеште бир топ өзгөрүүлөр болду. Алгач өзүбүздүн мектептеги кеңештин иш пландары жана бир айда өтүп туручу жолугуштун багытын өзгөрттү. Кыздар арасында чыр-чатак, пикир-кешпестиктер, таптакыр жолугуп, өнүгүү өсүү боюнча лидерлик сапатты жолурлатуу боюнча жыйындарды өткөрүп турабыз. Биздин кыздарыбыз 3 күндүк тренингге биринчи жолу катышып, тренерлик билимибизди жоготпайт. Ал жакта баары пайдалуу жана кызыктуу болду. 6-нчы мобилдик кинофестивалга биздин мектептен 3 окуучу катышты. Аманкулова Алтынай, Качкына Байназик, Өбүрөзова Нурберим. Мындай 3 окуучу тең байгелүү орундарға ээ болушту. Аманкулова Алтынай Кыздар Федерациясына алгачкы коюлган делегин окуп, башка элге багындырды. 3-нчы мобилдик кинофестивалдын жыйынтык жана ал жактын методисти Кажибекова Эльмирага билдирип, федерациянын жакшы багытын айтты. Алар дароо колдошуп, райондук деңгээлде семинар өтүүнү пландашты. 27 январь семинар өттүк. Тоң районунун 30 мектеби келип катышып, эжейлер жана окуучулардын баары Улуттук кыздар федерациясынын баардык максаттары жөнүндө маалымат алышып, жакшы пикирдер алышты. Мобилдик кинофестивалды дагы жайылтуу максатында областтык деңгээлде семинар өттүк. Район, 2 шаар жана 9 айылдын мектептеринен келип катышышты. Бул семинар Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында өткөрүлдү. Семинар эң жогорку деңгээлде өткөрүлүп, семинарга келген көптөгөн мектептер Улуттук кыздар федерациясынын багытына кызыгып, мобилдик кинофестивалга катышууга аракет жасап калышат. Биздин окуучулар ар кайсы мектептерге да барып тренингдерди өтүшүүдө. 7 районундагы Тосор мектебинде урмактуулукка алып келдик. Андан кийин эле өзүбүздүн жакшы иштерибизди баштадык. Жана ошондой эле биз эме болгондо Самара жетишке болду. Ошондуктан Самара жетишке көжеге барып өтүшүштү, аяктан өтүп баштадык. Бакабаев районундагы мектептерге өтүштү. Кошумча айта кетчү нерсе, кыздар кеңеши 11 октябрга карата өткөрүлгөн конкурска катышып, ал жакта 5-чи орунга ээ болду. Качкына Байназик Улуттук кыздар федерациясынын вице-президенти болуп шайланды. Сиздер сюрприз болот эле. Бул биздин Улуттук кыздар федерациясынын сиздерге куттуктаймын. Арманыңыздар дагы чоң ишеним менен сиздерге чоң көпчүлүктү берип атабыз. Биз дагы жолу куттуктап, элибизге ак жол берейик. Жыйынтыктап айтканда, Ысык-Көл кыздар федерациясы 7 ай ичинде мына ушундай жыйынтыктарды көргөзө алды. Жана дагы да активдүү катышууга болгон аракетибизди жасап келмекчибиз. Рахмат болгонуңуздарга. Буюрса бизде Ысык-Көлдөн, Ак-суу жергесинен жана Ысык-Көл районунан дагы келишти.
эмки ушундай иш-чарага буюрса Ысык Көл областынын баардык райондорунан, шаарларынан дагы келип катышат деген чоң ишеничтебиз.